Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана Манас айтуу мартабалуу өнөр теле долбоорунун куярмандары. Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы болгон Манас эпосунун 3 жылтиги жөнүндө жарлыгынын негизинде Ош облустук жана Алай райондук балдардын чыгармачылык борборунун иш пландарына ылайык Кыргыз Республикасынын Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы жана Улуу Мурас коомдук фонду менен биргеликте уюштурулган Манас айтуу мартабалуу өнөр теле долбоорунун алкагында жаш манасчы теле сынагынын 3-чү чыгарылышына Араван районунун окуучулары арасынан тандалып келген таланттуу жаш манасчыларыбыз катышмакчы. Анда эмесе кош келиңиздер деп бүгүнкү сынакты баштаар алдында мен сиздерди Калыстар тобу менен тааныштырып өтөйүн. Сапаралиев Абдыманап, Улуттук Манас театрынын манасчысы, Калыстар тобунун төрагасы. Акимбеков Абдывали, Актаңдай теле долбоорунун жетекчиси, Калыстар тобунун мүчөсү. Мырзакаримов Сыргак, Улуу Мурас коомдук бирикмесинин жетекчиси, Калыстар тобунун мүчөсү. Акунова Турсунай, эсептөө комиссиясынын мүчөсү. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана сынактын катышуучулары. Сынактын финалдык туру 25-жылдын июнь айында Айтулуу Алай жергесинде Тастарата аталган ыйыктоо кучагында улут салтын улап боз үйдө өткөрүлмөкчү. Анда Манас айтуу өнөрүнүн ышкыбоздору. Бүгүнкү сынакта сиздерге ийгилик каалоо менен Манас айтуу мартабалуу өнөр теле долбоорунун алып баруучуларына Элмырза менен Берметке кезек берели. Гүлдөй бер күндө зор мекен, агарып аткан таң менен туу тутуп, Айкөл Манасты барата талга шаң менен. Кызыл тил көркөөрдайкен, кыйындык сынаксындайкен, ак тилден салам айтабыз, аравандыктар арбын сыйга тең. Айкөл атабыз баштаган, андан бери кыран, данышман, улуу ата бабаларыбыздын осуяттарын өзүбүзгө үлгү катары тутуп, өлкө келечегин өргө тартайлы деген жаш өспүрүмдөр кайрадан биздин куттуу студияда. Арбаңыздар, касиеттүү кыргыз журтум. Биз дагы ушул салтты бузбайлычы, саламдашпай кеп куржунун ачпайлычы, эң алгач саламдашып андан кийин кеп учугун таанышуудан баштайлычы. Анда эмесе эң биринчи катышуучубуз Сырт мектебинин окуучусу Бакытбекова Уулкан. Саламатсыздарбы? Тааныштырсам өзүмдү, аты жөнүм Бактыбаева Уулкан. Кыргыздын кызы боломун, бүтүрүп быйыл мектепти 16-га толомун. Туулган жерим Сырт айылы кешигим. Иштим сенден улуулуктун кешигин. Бассам турсам амандыгын тиленип, жараткандан күндө сурап келемин. Номер 43-чү Сырт негизги мектебинен алган билим келечек сапарыма дем күч берди, тарбиялап билим берген эжейлерим. Мен бүгүнкү сынакка Көкөтөйдүн ашы окуясы менен Саякбай Каралаевдин варианты боюнча даярданып келдим. Көкөтөй 80 жашында өлүп, анын баласы Бокмурун доспу, душманбы баарына аш берген боюнча даярданып келдим. Кызыл кыяң кезиңден кымбатыман скынтыйып көрүнүп калган кез экен. Кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен. Кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен. Көкөтөйдү кемеге калмак Кытай манжуга талатып салган кез экен. Ошондон акырын сүйлөп бек таштайт, алдаң Айкөлүм укчуңа деп баштайту. Көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз, таланып Кырактайга омана сөлгөнү келген экенбиз. Калмак Кытай манжунун албан түрлүри бар, алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар. Бейпайды салып булашта бет алышар жери бар. Чатакташпай, чырдашпай дегенине көнөлө. Маникер тартып берелиң ат менен айдап салалы, айланайын манасым булардын амалын мынтип татабак. Муну кып манастын кар чыгып бетине, чар чыгып көзүнө, ошондо кошолгонго карап турганы. О, күрпаң
өңүндөй турганда күлүктү кантип берейин, күчөгөн экен бугапыр, бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн, айдың майдай турганда аргымак кантип берейин, алжыган экен бугапыр, бүгүн алып пүшүп көрөйүн, атпай кыргыз журт үчүн ажалың жетсең өлөйүн, жигит бире колдосо жинеганын төгөйүн, качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин, ошого ажылдаганга бирде мен бүгүн калканын жерге төгөйүн деп кардым манас алганда, калмак менен каманат чатакташып калганда, казандан этти талатып, көп калмакка сабатып, бай мырза келди гам болуп, бүткөн бою чаң болуп, көкөтөй канган аш кылдык манас, көрөк азайыш кылдык манас, карактай манжулар этти талап кутордо, чабамын деп журтуңду, өзүңдү байлап алат бем манас, алдаң азап күн башкаңа сабат бем манас. Бай мырзаны көргөндө, жұртты ойлап келгенде, бордукту көргөнчө, тулбай туна чөгөйүн, де ошентип манас, каражак камчыны, кармай калы мере, нескарадай батырды, төгө тартып жиберип, нескаранын ошондо, отого ташып кыркырап, калмак төгөп манжу, басып берди кыркырап, карданып канчылап, камап кирдиң ерманас, камап кирдиң ерманас, манас колду салганда, бары колду салганы, каланбаккай карыя, кары колду салганы, маскат теттек балбаны, астандарың ошондо, кытайга салып жаңжалды, уйгу туйгу түшүрөп, түнө чогу тетерде, уркур менен мускиндик, коңурбай, нескара, аттан шөг алышып, аттарын тартып калганы, коңурбай ошондо мойнуна камчыны салганыңо, ашыңа келип күч кылып, айыпкер болуп калыппыз. Бул айыпты кечиңиз кечпес болсо айланайын манасым. Алдаң мына бу башты да кесиңиз таштайыңдан калмактын төрөлөрүн ошондо тиреси жерге бүгүлдү. Эстен таанып көргөндөй, Ерманаска чөгүндү, калмак кыргыз теңдешип, кайра баштан элдешип, бузук кепти ташташып, тамаша кептен башташып, журт ошентип турганда, көкөтөйдүн бак мурун көйгө келип калыптыр, кайра баштан тирилеп, телге келип калыптыр, ойго тогу маникер, жүгүргөндөй болуптур, өлүп калып кайрадан окой тирилгендей да болуптур. Азамат Улкан, анда эмесе урматтуу калыстар тобу, Улкан кызыбызга берген бааңыздар 10-9. Чоң рахмат. Кезекте Абдыкалыков мектебинин окуучусу Турдумаматова Раяна, 13 жаш. Манастын уулу Семетей. Эй, батыр Манас башында, көгөтөйдүн ашында, Кытай кыргыз аралаш, көп жыйындын кашында, бала жолборс Семетей, батырлардан бириккен, азап көргөн элинин тилегинен бүткөн дейт. Көк жалмана сайкөлдөй, атасынан бүткөн дейт. Туягы жок кезинде, кайыбынан бүткөн дейт. Хан Манастан акылман, зайыбынан бүткөн дейт. О, былтыр бешик кезинде, атасы Манас өлгөн дейт. Калдайып жаткан калың эл, кайгырып туруп көмгөн дейт. Муну мындай таштайлы, айтар сөздөн шашпайлы. Балтыр бешик баланын көрөр күнүн о баштайлы. Тунугу кетти жылдыздын, туйгуну кетти кыргыздын. Асылы кетти жылдыздын, айкөлү кетти кыргыздын. О балам көтөр башыңды, арчыгын көздөн жашыңды. Аялам ыйлап тапкан жок, айкөлүм Манас асылды. Артыңда туяк турбайбы, ал туяк өссө жетилип. Ата журт кайра кубанат, үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат. Кайра ненин каникей, келгендерден ке уго
сейізған жұрттың чоғылып, той берет екенде уғып, аябай назар сал деме, тай торудай будандың ырым қылып бұл тойғы, чабайын деп қал деме, арпадан аса жем беріп, айда терін ал деме, күріштен күріп жем беріп, күнді терін ал деме, су тусу қанғанда ұлыңдай болған қара чач, төбесіне түйініп, ердем сіңген қаш көйің, еркектің киімін киініп, темірдей өңі көгеріп, сыр бараңын өңіріп, бағын сынап баланың торын чап көрім деп, шықпай қалса тұлпары, мажалда мұрын өлім деп, тай торудай будандың екі көзгө жаш алып, қасиетті енесі чиырдыдан баталып, бұлақтаған желегін тосып тұрып қал деме, аттар қайтар чағында, жан адам жоқ жанында, белеске шығып бар деме, айкөлдің қалған дүрбүнін бурамасын имеріп, бұлқып көзгө жиберіп, алсы қарап қал деме, бір кезекте алыстан орғып чаң шығат, орғыған чаңды көргенде қаникейден жан шығат, атасынан ақ тұлпар арштап чұрқау алыптыр, анын артын қараса удалаша үш тұлпар ұзап шығып алыптыр. Ошол чакта Семетей 60 балбан ерменен, адыр-будур белменен, кузгун учпас чөнменен, оозунан түтүн буркурап, көзүнөн жалын шыркырап, ачуусу келип эжеге жалданып алыптыр. Белестен көрүп каранын беттеп жүрүп калыптыр. Муну мындай таштайлы, айтар сөздөн шашпайлы, эне бала экөөнүн жоругунан баштайлы. Азаматсың Раяна. Андамесе урматтуу калыстар тобу Раянага берген бааңыздар. 9-8-8. Андамесе кийинки кезекти Кебекбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Таштемиров Мухаммедалиге беребиз. Алмамбет Батырдын чалымга сыргакта ээрчитип барганы Сагынбай Арызбаковдун 4-тобунан алынган. Кырк батырдын бары бар, кыргылбакай кары бар, эл аман улу эр төштүк, эштектердин жамгырчы, казактардын көкчөсү, Каражак эр өрбү, Андижанда Санжыбек, Будайыктын Мозбончак, бул улуттар жайылып, отурган экен ушул чак, кол барган аскер курашып, эр Алмамбет отурду, эсендик солук сурашып, эми Алмамбет кеп айтат, эсептебелди көрөлүк, эгем тала тагдырга, не жалган көнөлүк, эл бийлеген нереңдер, эсебин бүгүн берсин деп, калк бийлеген калайык, катасы да сеп берсин деп, жалын алман миниптир, жалпы журттун барына жар чакырып ийиптир, ыраманын ырчы бол, ыскырчы бабик 40 мон, тебе тең чокто кол, айтар өзү шокто кол, жарчы башымына бол, элим түгөл болгой деп, эси чыкты нечен кол жоголуп кокус деп, томнан киши жок болуп, өлбөлүк бадан окус деп, мин башлары келгени, мелдиресе бергени, эсебин элдин алыптыр, 30 миң орчун кол, эсен чыгып калыптыр, батырдын кошу калыптыр, оюна санап билледи, батырдын өз кошу, 10 башысы кимдерди, 10 башысы болгон баймакты, 10 кишини көз көрдүң, эй! Азаматсың Мухаммедали, анда эмес урматтуу калыстар тобу Мухаммедалиге берген бааңыздар. 10-9-9. Кезекте Абылкасымов орто мектебинин окуучусу Матанов Өмүрбек, 11 жаш. 15-теги баладай көтөргөндө салмагын берген экен Кудайым, берекелүү баланы көзү каткан бак дөөлөт көтөрүп алганы, Кулканын сайбы Канышбек озанда махбаланы, озуна эмчек салганы, өзөгүнүзө бир соруп өлө жаздап калганы, сандык толамай деди
Salgan koşa bal dedi, 2-3 karım may alıp, imuzuna sal dedi. 3 karım may alganı, 3 kaytarıp salganı, 3 karındım mayların, 3 atka koybay çalmadı. Astına alıp çeyirdi, 10 emçegin salganı. Abalkası süt çıktı, ikincisi su çıktı. Üçüncüsü kan çıktı. Çıdayal başında baybiçeden can çıktı. Bacakıp balam söyüncü, bugün senin bağına Arıstan tuğan şerkelli, on kolunda karagan, karmay düştü Ermanas, sol kolunda saraldın. Азаматсың Өмүрбек, анда эмесе калыстар тобу Өмүрбекке берген бааңыздар. 8, 8, 7. Анда эмесе кийинки кезекте Кебекбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Карыбеков Нурислам. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде манасың, 7-ге жашы толуптур, мунун койгон аты чоң жинди, бол койгон жап-жаш баланын шерир экенин ким билди. Балача чуркап шашкан жок, 5-ке чыга келгиче берең манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди, мунун чын манас атын ким билди. 8-ге жашы келгенде күйүп турган чок болду, күллө кыргыз ичинде мындай тентек жок болду. Кары келип кармаса, чаңырып балдар чурулдайт, катуулукка чыдабай көзүнөн жашы буркурайт. 40 баланы күйдө манас бир күн жыйнап алыптыр. Чоң Алтайды таллага чогултуу оюн салыптыр. Кара кыттай манжудан 80 бала барыптыр. Сес көрсөтүп 40-ына сес теңдешип алыптыр. 80-inin ичинде бос калмактын чоң улу манастын жолун тороду. 80 бала оңбоду, кызы таллак бурут деп беркилерди кордоду. Бул буруттун балдары чуркуратып курут деп далайынын 40-ынын тизеси жерге бүгүлдү. 80 бала алдында келин болуп жүнгүндү. Койкойлосо койгон жок, кары калмак оңгон жок. Койкойлоп турса манаска желиккен балдар жетиккен. 7 чокмор 4 муштум баатырдын башына тийип өткөнү. 7 чокмор жегенде Кыдыр ата Карабай кыран согуш көрсөттү. Кылча жанын аябай тегереген Карабай тепкилешти көрсөттү. Тегеле жанын аябай майлаган буудай жүздөнүп, күйгүн туман күздөнүп, өртпөй жанны бек жайнап, кары боюн чыңкармап, халайыкка кашка тиш кашкайып чыгып алыптыр. 40 балага дем болуп, кызык мушташ салыптыр. Аярлуу кара калмагың, тим турган жанды тим койбой, тий жаман салмагың, көчөсүң көчкө жетейин, көчөгөн экен калмактар. Азаматсың Нурислам, анда эмесе урматтуу калыстар тобу Нурисламга берген бааңыздар. 7, 7, 8. Чоң рахмат. Ата журтун күчү болсун десең сен, 3 илтиктен үзүндүнү баштанда. Анда эмесе кийинки кезекти Кебекбаев орто мектебинин окуучусу Абдыкарова Сумаяга беребиз. 11 жаш. Күннөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде Эрманас 7-ге жашы толуптур, мунун коюлган аты чоң жинди, бол койгон жап-жаш баланын шер экенин ким билдин. 8-ге жашы келгенде күйүп турган чок болдуң, күлдү кыргыз ичинде мындай тентек жок болдуң. Кары келип кармаса, чыңырып балдар чуркурайт, каттуулукка чыдабай көзүнөн жашы буркурайт. 40 баланы 40 үйдөн манас бир күндө чогултуп алыптыр. Азаматсың Сумая. Анда эмесе калыстар тобу Сумаяга берген бааңыздар. 7, 7, 8. Анда эмесе кийинки кезекти Гүлбар мектебинин окуучусу Сираждинова Үмүтайга беребиз. 11 жаш. Кызыл кыя кезиңден кым
батың манас қымпайып, көрініп қалған кез екен. Қиноға түшіп қырғыздар, бөлініп қалған кез екен. Қайнаған қалың Қытайға қаматып салған кез екен. Көкөтөйді кемеге қалма Қытай манжуға таратып салған кез екен. Манастап чу тартып қырчора келіп барғанда, ауанға шай ордунан тұрбағанын қарачы. Арттан Манас барғанда, атасын көрген баладай ыйлағанын қарачы. Ошаңдаға қырың сөйлеп бек таштай, ой, көлі Манас ұқшы деп баштайды. Көкөтөйді қызығаш, көргені келген екен біз, қайнаған қалың Қытайға өлгені келген екен біз. Қара Қытай манжуның албан түрлі ері бар, алақандай Қырғызстан алба жүрген кегі бар. Бейбайды салып бұлашқа, беті аршар жері бар. Чатақташпай, чурдашпай дегеніне көнөлі, манегер тарту берелің атменен алдап салалы. Мұны оғып Манастың қары чуап бетіне, чары чуап көзіне, ошаңда қошайға айтвай тұрғанын. Күрпек тұрғанда, күлікті қантип берейін, күчеген екен болғапыр, күрпілді шүп көрейін. Айдыным айдай тұрғанда, арғыма қантип берейін, ажыған екен болғапыр, бүгін мен қалқанды жерге төгейін, ай. Урматтуу Калыстар тобу, Үмүтайга берген бааңыздар. 9-8-8. Кезекте Көчүбаев орто мектебинин окуучусу Турдубаева Шухранага беребиз. 12 жаш. Кулунум мугуал, энне кеңдин ичинде тулу жаткан муңу бар. Сени төрүп шыргатқан, мен экеним билип ал. Сибир кеткен бу кемпир, кулуну мен экеним о билип ал. Кетче хан кыраның сазында, қан көгөтө яшында, сен аңгай менне маңжунун катасынан бүткөнсүң. Кабылан кошо ябаңдын батасынан бүткөнсүң. Сенин аттаң Манас, опул тууду Манас. Атакең ак олпогун кийгенде, айкырып жого киргенде, акула атты мингенде, сүрүнө тикке тура албай, жүрөгү чыгып кабынан, түмөндөгөн сансыз жоо түңүлөр эле жанынан. Ошол корболуп элчи кыргыздын ажалдалып колунан, кол жеткиспейик жеп болуп алар коргогон элине жосунан. Ошол аргын кыргыз аралаш, элдин жайын билип ал. Жылыгынду кең көл кең талас, кулунун белдин жайын о билип ал. Эң мыкты Шухрана. Анда эмесе Калыстар тобу Шухранага берген бааңыздар. 8-7-7. Улуттан улукка жанаш деп, улут үчүн намысыңды талаш деп. Анда эмесе кийинки кезекте Бекенов атындагы орто мектебинин окуучусу Абдижалилова Асия, 12 жаш. Ят семири бык болдуң, аламды бузган кайгашка, чогулушуп кырк болдуң, тонсуз келген чорого, жакасың алтын жеңи жез, кош бадана торгой көз, тон кийгиздиң зор Манас, атсыз келген чорого, кара байыр казанат, калбүрөпкө жез канат, камыш кулак сом туяк, ат мингиздиң зор Манас, малсыз келген чорого, адырда жылкың алабаш, аргымак будан аралашат, мингиздиң зор Манас. Бойдок келген чорого, оймогоз ботокоз, жазык маңнай калем каш, кумурска бел тасма бой, суксурмайын кундуз чач, сулуулугун айтпай кой, кылкылдаган сулуудан алып бердиң зор Манас. Үйсүз келген чорого,
Kırmızı menen çırmatkan, uğuk menen kerege, 18 türlü sırdatkan, 12 kanat aksaray, saltanatın bir dalay, orada berdin zor manas, aykal manas barında, orun pete bordatıp, çatraş oynap tang salıp, kök sürösün dört dönüp, ırgap çatıp kalıştı, kanıldarın asışımına şanda, kırgızlar. Урматтуу калыстар тобу Асияга берген бааңыздар. 8-7-7. Чоң рахмат. Кезекте Исанов орто мектебинин окуучусу Жармаматова Самира, 12 жаш. Чем 6-да кырдан 6-га көчүп келиши. Ябан кошуй карыя, адамдан башка улуя, каза жесим өнөм деп, кабыламанас батырга, карам болуп берем деп, көк темирди куралып, 12 миң кул алып, алтай бойлуп коном деп, Манаска келип кошулган, жапасын жандын кетирип, жалпы кыргыз бүткөндө, жай баракат көчүрүп, кайран абан эр кошой, бөт бел менен, кеш жөнөткөн кезеген, агала жели көктүнү, ыргап көчүп келетат, барынан чери жазылып, жыргап көчүп келетат, жакта бар саңкара, ак балтада түмүн мал, эңсегенин алато, байкуш кыргыз куулаган, чыңгыра бенек туган жер, эренчи тоонун кийишип, жербеген жорго минишип, тынбай көчүп өтүшүп, кече жылдыз чоң жылдыз, агын суусун кечишип, өгүз ашы таяшу, катарашып келдеми, илен башы үч арал, өрөм боло бердеми, үч жыргалаң коңусу, бойлой көчүп жүрдеми, ат боройлоп сыдырып, тегиз көчүп кыдырып, ылдый карай бет алса, куркулдаган карга жок, кыркылдаган кызгын жок, сары өзүн ата дереккен, кең илеңин жегеккен, аккан суунун боюна, чоң өзөндүн оюна, чогула жуут конду дейт, жеткен өрүн болду деп, ат баспаган жер экен, алма чирип көңеккен, жаңга кулап сайтолуп, энсизен таласа, берекели көрүнгөн, киремде чөбүн тебелеп, кенин жайлап ким конгон, жеткилең манда сушунда, жеткин түндөп жатыптыр, көчтөктөдү белжиеп, үчкөн жерин атыптыр, шибирге оннап жатышып, эркин чукумар жасышып, кеп тортого салышты, кеңеш кылып калышты, аксакалы жаркылдайт, абан кошой баркылдайт, эмгектеген бала бар, өбөктөгөн кары бар, жакына чыктык Алтайдан, айыл кандай болмокчу, ашкан душманда алай бар, айла кандай болмокчу, ар жак талла сатпашы, алокенин колунда, али толуп жатат башкасың. Айланайын колунум, капчага йозун алала, өзүңгү малды салала, доону бирге доолайлы, жоону бирге жоолайлы, катарышконду шалалык, каролду каттуу кылалык, азган тозгун ажелге, о балам, карам болуп туралык, биз өбөктөгөн карыбыз, өксүп барат талыбыз, эки дизгин бир чылбыр, кулунум бир манас, эми колго алгының, эңкейип калган абаңды, эңсе жерге салгының, жакында чыктык Алтайдан, айылкандай котмокчуң. Эң мыкты Самира. Калыстар тобу Самирага берген балыңыздар. 8, 10, 9. Анда эмесе кийинки кезекти Исаев атындагы орто мектебинин окуучусу Мамиралиев Алинурга беребиз. Кайратың кетип боюңдан, абаке болбой калган экенсиң, калмактардан кабыл жеп, абаке оңбой калган экенсиң, ойлодум Манас өлгөндө, оюп жерге көмгөндө, ойрот калмак манжууга, ошондо тартып келсеңчи, кыраның Манас өлгөндө, кымкатка чүмкөп көмгөндө, кызылың өчүп өңүңдөн, кыйын күндө көргөндө, ошондо тартып келсеңчи, мындан көрө абаке батыр Манас өлдү деп тимелеп атаңды гана берсиң. О, маникер берсем бул күндө, мактанып калмак калбайбы, аккула чапкан кулбурчаң, анан тартып албайбы, кыз уусуна кирген соң, кызыктуу күндө салбайбы, кыжылданган ит манжу, кызыгын чокуп калбайбы, төрөңдөнүп баспайбы, төрүңө кудук каспайбы, төбөңө камчы чаппайбы, төртүлүк малын чачпайбы, төрөлө замат энчилеп, бешке мөрүн баспайбы, сулуу зайып койнуна, суук колун салбайбы, өзгөрсүн деп тилиңди, өзүнүн тилин такпайбы,
ит бақтырбай манжуға, тилиңди байлап салбайбы? Ағайран қырғыз қалжылдап, темеле қалмақша сүйлеп қалбайбың. О, күрпегім күндей тұрғанда, күлікті қандай берейін, күчөген екен бұл қапыр, бүгін гүл пүллөшіп көрейін, айдығым айдай тұрғанда, арғым аққан теперейін, алжыған екен бұл доңыз, алып ұрышып көрейін, атпай қырғыз жұрт үшін, ажалым жетсең өлейін, жігіт берім қолдаса, жинеғанын төгейін, сасыған доңыздарыңдың, сазайын қолға берейін, қачқыла барың жолымдан, қалмақты беттеп келейін, ұшылға жылдаған қапырдың, мен бүгін қандарын жерге төгейін. Азаматсың Алинур. Анда эмес урматтуу калыстар тобу Алинурга берген бааңыздар 7-7-8. Кезекти Бобур орто мектебинин окуучусу Абдихалилов Даниэлге беребиз, 15 жаш. Қапырағырықсы көзге илінмейд, қайра басқан тайтору, қайда екенін білінмейд, белгілі күллік жан еле, берін тұрын өлгінді, қатағаның қанғошой, ақсақалды абакем, атаңа берген мал еле, асын саннап келгенде, 60-ға толды еле, үші бұйыл тайтору, 60 асы болды еле, үнне болды деп, дүрбі салып қараса, қайқаланған қарато, көріңінді, көз тұманды бөліңін, Тоғдай болған борчуқа, оңырайған тұмшуқа, кезенше қырдың жолында, ошында келе жатат тайтору, қатығың 60-тың ана сонында. Ошын 60 жаш тайтору емғада жүгіріп келдім. Ошында ғана жекешіміне жанилап кетті. Кімдері қалап алшы екен, сенде жесір қатынды. Төлгөге чауып көрейін, тайтору тұлпаратымды. Чаба тұрған тайтору, кетмен туяк ең зоры. Кенен жерді мал еле чиіп қалса тайтору бұқара қызық салайын. Андемесе урматтуу калыстар тобу Даниэлге берген бааңыздар. 8-8-8. Обонду айтып киргенде, ободон жамгыр куюлткан, күндө айтып манасты, түндө айтып манасты, айранда елди уюлткан деген ырсаптар менен Эркек Кашка атындагы орто мектебинин окуучусу Махамбаев Мухаммед. Қанқұрман аз батырың, қара бір қатын алғаның, қанатасын жақыппай, халқына қабар салғаның, ақылмандың барысын, айлына жиып алғаның, нечен жылға жоқ олду, есен көргін болдық біз, ербегім маназ баланың, азамат боз балдар, бекерген кетті талабың, сансып жатқан даңғытың, сапырылтып қаласын, алған болып келіптер, қайыпқанның баласын, ақбалта менен бердікем, ақала сақал ош бұрбай, ақылға дейқанбай жегет, айдырға мені саламат, аңнан арчы жамағат, барың арғы еп болсо, бажағы байтар кеп болсо, алтайның өтші алсақ дейм, анжияңа барсақ дейм, егер Қытай жолосо, арманы жоқ қалсақ дейм, падышадан 3 қайда келген киши жоқ олду, бары құдайым беріптір, аладан берді жоқ олду, баштан аяқ өлтірдің, пашасы айтқан бойрығы, басып бегенде ойлайм, ажыдардың қойрығы, бағың арчы көп өңір, балчық емес көліңір, қайладандар өлтірсін, қаял ойлып өзің біл, арып кетті демесең, қанжақтың сөзін біл, расын айтсам қалайық, қиын ішке қатыштық, қамалап қабыр қол салса, біз қайбіріменен аштық, мен көрдім жашымда, ағайынымнан айрылып, азаптардың башында, маңла жүрдім асақтап, манжулардың жұртында, басып тұрдым жасақта, ноғойылу тұрғанда, 17-інде бөліндім, ойлап көрдім соларды, суда жашым төгілі, атам өлген жеттім мен ағайынымден айрылып. Урматтуу калыстар тобу Мухаммедке берген бааңыздар 8-7-8. Алтындай сөзді құйылтқан, айкүлді айтып туйынтқан, шекердей сөзді құйылтқан, шерлерді айтып туйынтқан демекші. Кейінгі кезекте Гүлбар орто мектебинин окуучусу Оразалиев Абдирайымге беребиз, 13 жаш. Саякбай Карлаевдин варианты. Бірге жашың илленип, бір жашында белленип, қой көздөрүң коюлап, жанду болуп тирилип, 2 жашқа келгенде тили чыкты сөздөлүп, қызық қылық башталды, қылғандарың өзгөрүп, 3 жашына келгенде
бойғы тарап күш толуп 4 жашына келгенде андан күчөп алдылук 5 жашына келгенде бейпай салды жалпыға чүррөгеннен сейттекке 18 000 аламды адал менен арамды жакшы менен жаманды узун менен кысканы улуулардан нусканы кандай болот жакыны кандай болот душманы баарын айтып чыкканың 8 жашы келгенде күйүп турган чок болду күйүп турган чок болду элге салык салдырбай жарты тыйын алдырбай жарды киши калтырбай тегиз бөлүп жайна жай байдын алып байлыгын жардыларга бердиң ай анымындай таштайлык бул жагынан баштайлык ай бөксөрүп күн өтүп арада мынча жыл өтүп кече чүрөктү кыяз алганда таласка талон салганда акунун кызы бейталай өлөйүн деген оюнда өлбөй тирүү калган экен батырдан 4 айлык бала боюнда кейген кетер оюнда кетпей тирүү калганы семетейден калыптыр 3 айлык талгак боюнда өлөйүн дептир арынан өлбөй жеңен калганы курсакта калган кужолтой курдаштан белги барынан беренинен ажырап бейбак толу ай чүрөк безилип бозуп күйүптүр беренен белги калды деп бул перизада өрттөнгөр курсакта 3 ай балага медер кылып жүрүптүр өксө ыйлап чыңырып курсакта медер барынан каңгор төрөм өлдү деп кайра тартпасын жайды кадырлаш мурда көрдү деп чыңырып ыйлап чыркырап кошулуп өлсөң буркурап өзөм бойлоп конор деп беренен калган медер жок кайранан калган туяк жок көкчалан калган белги жок ушундай каран дүйнө бок өзөмдү жайга конор деп көлөкө жок караган жок ар жактан белги бараң жок өрт өчкөндөй болор деп олжо кылып бул башты күчөгөн кыяз алсын деп күмүш көздү күн жүздү эр туткасы еринден эл баштыгы беринден артынан тукум калсын деп казы кушка жегизип бир ботонун айынан олжо катын дедирип бул үчүн олжо келиптир калдай башын ток кылып катын бешин нир кылып кыязга көнүм бериптир кайран каттын ай чүрөк күгүм кире күн бата калдык уктап тым жата арка чачың эрчекенер кыяздын койнуна Калыстар тобу Абдырайымга берген бааңыздар 9-10-10. Кийинки кезекте Бекенов атындагы орто мектебинин окуучусу Махамат Кадырова Айжамал 13 жаш. Ат семере ық болдың, галамды бузган көй кошка, чоголошуп 40 болдың, тонсуз келген чороғы, жакасың алтын жеңе жез, кошпадана торгой көз, келеме бото кең жака, керишке кийсең огот бөз, тон кигиздиң зор манас, атсыз келген чороғы, аркараяк жез билек, аркасы бейик зери бас, аргымактан бир канча, адырлы жерден нору бас, кара байыр казанат, Бурып көжес қанат, қамыш құлақ сом туяқ, ат меңездің зор манас, малсыз келген чороғы, адырда жылқың алабаш, арғымақ бұдан аралаш, ат меңездің зор манас. Бойдок келген чороғы, моймоғыз, ботогөз, жазық маңдай қалем қаш, құмырсқа бел, дасма бой, сұқсыр мойын, құндыз чач, сұлулығың айтпай қой, қылқылдаған сұлудан, алып бердің зор манас, өйсіз келген чороғы, қырмызы менен чырматқан, мұқ менен кереге, 18 түрлі сырлатқан, 12 қанат ақсарай, салтанатың бір далай, морда бердің зор манас, айкөл манас барында, орынбай те орда чатыраш ойноп даң салып, көксүлөсүн бөрктөрүн ыргап жатып калышты. Көңүллөрүң өсүшүп мына шондок кыргыздар, ошо жыргап жатып калыштыңай. Азаматсың Айжамал. Анда эмесе урматтуу калыстар тобу Айжамалга берген бааңыздар 8-7-7. Кезекте Эгенов орто мектебинин окуучусу Абдрахманова Мадина 14 жаш. Тема көкөтөйдүн ашы. Эй, кызыл кыя кезеңден, кымбатым манас кымпыйып,
көрініп қалған кез екен. Қиноға түшіп қырғыздар бөлініп қалған кез екен. Қайнаған қалың Қытайға қаматып салған кез екен. Көкөтөйден кемеге қалмақ Қытай Манчжуға талатып салған кез екен. Манастап чу тартып 40 жора кирип барганда аван кошо йордунан турбаганын карачы арстан манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы ошондон акырын сүйлөп бек таштайт алдаңай көлүм мукчуңа деп баштайт. Көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз, таланып Кыргызтайга омана сөлгөнү келген экенбиз. Кыргызтай Манчжунун албан түрлүү эри бар, алаканда Кыргыздан алалба жүргөн кеги бар. Бейпайды салып булашта бет алышар жери бар. Чатакташпай, чырдашпай дегенине көнөлү маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалы. Айланайын манасым булардын амалын мен табалың. Мұны ұғып манастын қары чығып бетіне, чары чығып көзіне, ошондон кошогон айтып турганы. О, кірпігін күндөй тұрғанда, күлікті қан тепелейін, күчеген екен бұғапыр, бүгін күрпілдешіп көрейін. Айдығым айдай тұрғанда, арғыма қан тепелейін, алжыған екен бұғапыр, бүгін алып бұршып көрейін. Атпай қырғыз жұрт үшін, ажалың жесең өлейін, жегет бері қолдасы, женейғанын төгейін, қашқа барың жолымдан, қалмақты беттеп келейін. Ушыға жылдаған қапырды мен бүгін қалқанын жерге төгейін. Деп қар думанына салғанда, қалмақ менен қан манас, чатақташып қалғанда, қазаннан етті талатып, көп қалмаққа салатып, бай мырза келді қан болып, өткен бойы чаң болып, көкіті қанған аш қылдық манас, көбірік азап іш қылдық манас. Кыргызтай Манчжулар етті талап қотырды, чабамын деп жұртыңды, өзіңді байлап алат дей манас, алдан азап күн башқаңа салат дей манас. Андемесе қалыстар тобу Мадинаға берген бағыңыздар. 7, 8, 7. Ойгон кыргыз, оор турмушка буюкпа, жакырлатып жан дүйнөңдү курутпа, ала тоодой ар намысын бек туткан, атаң манас экендигин унутпа демекчи. Исанов атындагы орто мектебинин окуучусу Абабакирова Зарина, 13 жаш. Кызыл кыя кезеңден кымбатым манас кымпыйып көрүнүп калган кез экен. Кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен. Кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен. Манастап чуу тартып 40 жора кирип барганда аван кошо йордунан турбаганын карачы арыста манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы ошондон акырын сүйлөп бек таштайт алдаңай көлүм укчуңа деп баштайт. Көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз, таланып Кыргызтайга омана сөлгөнү келген экенбиз. Кыргызтай Манчжунун албан түрлүү эри бар, алакандай Кыргыздан алалбай жүргөн кеги бар. Бейпайды салып булашта бет алышар жери бар. Чатакташпай, чурдашпай дегенине көнөлү маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалы. Айланайын манасым булардын амалымы деп талалы. Мұны оғып манастын қары чығып беттіне, чары чығып көзіне, ошондон кошойгон айтыла турганың.
көрпөгүмгүндөй турганда күлүктө кантип берейин, көчөгөн экен бугапыр, бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн, айырмайдай турганда армак кантип берейин, алжыган экен бугапыр, бүгүн албуршуп көрөйүн, атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн, жигит бири колдосо женеганын төгөйүн, качкыла баарың жолумда калмакты беттеп келейин, ушуга жылдаган капырдым мен бүгүн калканын жерге төгөйүн. Бай мырзаны көргөндө, журту ыйлап келгенде, бугордукту көргөнчө, туулбайтынна чөгөйүн, деп ошентип Эрманас. Каража камчыны кармай калып имерип, Нескарадай батырды төбөгө тартып жиберип, Нескаранын ушунда отого ташы быркырап, калмак Кытай көп манжу, качып кирди дыркырап, карданып камчылап, огудай бетин салбай кал, камап кирдиң Эрманас. Эрманас колду салганда, баары колду салганы, каблаңбаккай карыя, кары колду салганы, Манас хандын кырчору кыйрашып жатып калганы, Азиз хандын Алмамбет Акбалтанын чубагы, Манаска тетте балбаны, Уллаканын сыргагы, аралап үлүк салганы, арсандарын ушундо Кытайга салып жаңжалды, ойго тойго түшүрүп, түбүнө чогуу жетерде, кара калмак Кытайды түгөл кырып кетерде, Оркур менен Мыскиндин Коңурбай Нескара аттан түшө калышып, аттарын тартып калганын, ашыңа келип күч кылып, айыпкер болуп калыппыз. Бул айыпты кечиңиз кечпес болсоң айыпты айланайын Манасым. Алдамына ке баштыга кесиңиз Тасайынган калмактын төрөлөрү ошондо тизеси жерге бөгүлдү. Ой сен кан көргөндөй Эрманаска жүгүндү. Калмак кыргыз теңдешип, кайра баштан элдешип, боздук кепти ташташып, тамаша кептен башташып, журт ошентип турганда, көкөтөйдүн бок мурун күйгө келип калыптыр, кайра баштан тирелип, тилге келип калыптыр, ойго тоого маликен, жүгүргөндөй болуптур, өлүп калып кайрадан ого тирилгендей да болуптур. Азаматсың Зарина, анда эмес урматтуу калыстар тобу Заринага берген бааңыздар. 9-7. Абалтадан ол сөз бар адатта, кыргыз өңү, кыргыз жүзү Манаста, таянары туусу дагы Эрманас, Манасы жок кыргыз жетим калатта. Деген ырсаттар менен Кебекбаев орто мектебинин окуучусу Сатарова Мединаны чакырабыз. 15 жаш. Каракан өтгөн соң элинин башына түшкөн түйшүгү боюнча. Алгаракан өлгөндө барса келгиз чың жайды, ошол кишин көргөндө аргын менен кыргыздын кереге угун кайратып, Кытайдан молотоган чыгып, келин кызын ыйлатып, кылымга таттып чаттагы алыкө деген да чыгып, балбандарын шайлашып, балбанын мыкты камдашкан аргын кыргыздар алаш өзөн бойлой конгондо, каракан өтүп түйнөдөн өрт өчкөндөй болгондо, каяшая кажан калбай, каяшаң айтып коюга калың журттан ал калбай, Кытайлардан болтокан калайманын баштады, каяшаяк бергенди койбой кырып таштады, алымын артык жоруду, кайраң айтып койгондуң ай кызыл канга боёду, кылча жанды койбоду, кайраттанып алганда аргын менен кыргыздын каны судай ташыды, каракан түшүгөсүнө калың журттар жашыды, кара калмак манжу журт карын суну уздалды, ол жогулуп оң богур беш көкүлдү кыздалды, талдын баарын сулатты, тамдын баарын кулатты, акыры таптыр заманды журт башына салганды, түбүнөн алман алганы, түгөнүп өткөн бул доңуз такыры жыйып алганы, ай карахан өлбө деп болоңдөгөн кордукту менде сени бербе деп, калай калктын бары ыйлайт, карып калган чал ыйлайт, эрте тартып алат деп ойун өспүрүм кыз ыйлайт, кан талоосу бек азап, кандан калган кыргызды молто менен алыкың, атаган аттын үйөң камчыга ченеп бөлгөндү, арага мыктап алыптыр, азапты бекем салыптыр, алы жок алсыз кыргыздын түтүнгө асый салганы, түгөнүп өткөн бул чочкоң такыры жыйып алган, аргын менен кыргыздын
Жаққан оттын чүріп, жабылта барыңғы чүріп, алғара қан өлгінді, қаяша берген кеше жоқ, атаған аттын үйен, қырғыз менен нарғынды, кеже қамшыға ченнеп өлгінді, қарыланған апырға, жағарма берер мал қалбай, жағая шаң айтары жаңғалы бай. Тополаңы тоз болып, тентіп қачып қайран жұрт, қапаланып қайғырып, қалқайласын табучу, қарақандан айрылып, айласын таппай бір қырай, тарғын менен қырғызды, атаған аттын үйің, қамшыға ченеп өлгенді, қара қылбай қайран жұрт, қапқайда тентіп қачқанды, алымына чыдабай, бүрі тентіп алтайға, бүрі тентіп қаңғайға, бүрі тентіп ұрымға, бүрі тентіп қырымға, қапқайда қачып қайран жұрт, қансыз елі қан қалыптыр, елсіз жер қалыптыр, қара қанның атыны қара киіп тұл қалыптыр, қара қанның өзінен қызына толған бұл қалыптыр. Ең мықты Медина. Урматтуу қалыстар тобу, Мединаға берген бағыңыздар. 9, 10, 10. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жана Манас өнөрүнүн ышкыбоздору, күйөрмандары, мына сиздердин назарыңыздарда бүгүн Манас айтуу мартабалуу өнөр аттуу телесынактын 3-чү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Араван районунун таланттуу окуучулары сиздердин назарыңыздарда болду. Анда эмесе жыйынтыктоо кезеги дагы келип жетти. Анда орундарды ыйгарууга уруксат этиңиздер. Кыргыз элинин руханий улуу дөөлөтү болгон Манас эпосундагы идеологияны туу тутуу менен улуттук баалуулуктарды муундан-муунга аздектеп өткөрүү, Манас айтуу өнөрүн даңазалоо, өспүрүмдөр арасында көркөм сөз өнөрүн байытуу жана оозеки чыгармачылыгын өстүрүү, өнөрдү өргө улаган, талпынып талант таптаган, жөндөмдүү шыктуу окуучуларды эл алдына алып чыгуу максатында өткөрүлгөн Манас айтуу мартабалуу өнөр теледолбоорунун Жаш Манасчы аттуу сынагынын 1-чи орунду ээлегендиги үчүн номер 47-чи Эргеш Кебекбаев негизги мектебинин окуучусу Таштемиров Мухаммед Амин сыйланат. 1-чи даражадагы диплом менен. Ушул эле сынактын 13-17 жаш курагы боюнча төмөндөгү окуучулар сыйланат. 1-чи орунду ээлегендиги үчүн номер 43-чү Сырт атындагы орто мектебинин окуучусу Бактыбекова Уулкан сыйланат. Мына 1-чи орунду алган окуучулар сиздер областтык турга катышасыздар. Буюрса июнь айында областтык тур өткөрүлөт. Алай районунда ошого сиздерге ак жол. Жакшы даярданып барыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошону менен бүгүнкү Манас айтуу мартабалуу өнөр сынагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.